Юрысы, подожди, Юрыс? 5 минут. Она была в вашей комнате. Сейчас. Кыргын сөйлегенler, каршы манасчылар пресс-конференцияга чыкты. Азыр Рыскүл Окенованы күтүп атышыптыр. Ошол келсе пресс-конференция башталат экен. У меня это просьба ко всем, сотовые телефоны. Мына келди азыр, Кудай буйрса баштайбыз. Начинай. Все. Саламатсыздар, урматтуу пресс агенттигинин коноктору, урматтуу бүгүнкү маалымат жыйынынын катышуучулары. Бүгүнкү маалымат жыйынынын темасы КТРКнын жетекчиси Манаска каршыбы жана азаттыктын калпынан сериалга акча жок. Бүгүнкү маалымат жыйынынын катышуучулары Манасчы Дөөлөт Сыдыков, режиссер Кыргыз Окенова жана Бактөөлөт коомдук фондунун жетекчиси Мелис Мураталиев. Сөз Дөөлөт Сыдыковдо. Арыбаңыздар, кыдырдары кыргыз журтчулугу, Кам Манастын урпактары. Биз 23 сентябрдан баштап КТРКда ким макул деген аталыштагы жаңы форматтуу баалуулуктарга басым деген теле берүү алып барып келатканбыз. Баарыңыздар билесиздер. Ошонун 25 сентябрда Манаска болгон мамиле деген аталыштагы теле берүү алып чыкканбыз. Анда кеп болгондой 2011 жылы Манас мыйзамы кабыл алынган, билесиздер. Ошол Манас мыйзамы иштебей жаткандыгы тууралуу 2 жылдан бери Манас 2011 жылы Манас мыйзамы кабыл алынып иштебей жаткандыгы тууралуу Манас ак кула бакай аталышындагы арактардын чыгып жатканы тууралуу кеп кылганбыз. Ошондон баштап бул берүүгө КТРКнын жетекчиси Жайна Көсөнова тараптан себеби буга чейин биз байма-бай бул жолу чыгарып келгенбиз. Москва болгон мамилени Манас мыйзамынын иштебей жатканы чындык. Ошону айтып келгенбиз. Биз ушул себептер боюнча бул темага кайрылууга аракет болгонбуз. Бирок биздин бул аракет кетип, КТРКнын жетекчиси Жайна Көсөнова каршы чыгып, эмнегедир бул тема алып чыкканда кысымга ала баштаган. Директор режиссеру, редактор, продюсерди чакырып алып, Манасты режиссер Галина Дудниковага Манас дегенди ким таанийсыз бул Манасты деп кысымга алган. Эмнеге Манас арагын айтасыңар деп. Ошол режиссердин көзүнүн кан тамырлары жарылып кетти. Көрсөтүүнү жапкыла деп ошондо чакырып алып, техникалык директорду алып келип көрсөтүүнү жабышыңар керек деген. Бирок ал кийинки жумага программага чыгып кеткен улам түз эфир болгондуктан жапканга туура келбеген. Ошол коомдук биринчи каналдын жетекчиси Манасты ким тааныйт деп айтылмак деп айтып жатса, улуттук идеология, улуттук баалуулуктар, улуу мурастар, тарыхыбыз калктын калың катмарына кантип жайыптабыз биз. Эгер коомдук биринчи канал улуттук идеологияны жүргүзүп аткан жерде жетекчи ушинтип атса, биз тарыхыбызды кантип жеткиребиз экен. Манасты көпчүлүк тааныбайт деген түшүнүктү алып жүргөн жетекчи каналда коомдук биринчи канал турганга акысы барбы? Президент Сооронбай Шарипович таста өткөн биринчи көзмөндөр оюнда Манас тууралуу
Kırgız eli Адамзаттын маданиятына өзгөчө салым кошту. Дүйнөдө теңдеши жок улуу дастанды Манас эпосун жараткан эл болду. Манас эпосун Бириккен Улуттар Уюму кыргыз элинин гана эмес, бүткүл адамзаттын руханий жана тарыхый маданий дөөлөтүнүн бир бөлүгү катары тааныды. Бул кыргыз элинин ички дүйнөсүнүн кемеңгерлигине жана орошон талантына берилген жогорку баа. Буга чейин бир да элдин, бир да улуттун көркөм бермети мындай баага арзыган эмес деп айтып жатса, улуттук каналдын жетекчиси Жайна Көсөн уулу Манасты ким тааныйт деп отурат. ЮНЕСКОда 198 өлкөнүн алдында материалдык эмес, маданий мурас катары катталган дүйнө эли тааныган Манасты ким тааныйт деп айтууга акысы бар. 198 өлкөнүн алдында улуттук баалуулук катары катталса, ондан жетекчиси ушундай ойдо. Бул жалпы элге, жалпы кыргыз маданиятына кылган кыянаттык деп билем. Мен ошентип билем. Мен ушул сөздү угуп, унчукпай тура албайм. Манасчыга мен унчукпай койсом, Манастын арбагы Кудай да кечирбейт. Манасчы аталардын да арбагы кечирбейт. Манасты ким тааныйт деп атса. Мен ушундан улам, урматтуу Сооронбай Шарипович, Жогорку Кеңештин эл өкүлдөрү, КТРКнын байкот кеңешинин мүчөлөрү, мен сиздерге кайрылып жаткан себебим, улуттук идеологияны жүргүзүп жаткан Манас атабыздан калган, бирдикти сактай турган, улуу мурастарды даңазалоочу коомдук биринчи каналда Жайна Көсөн уулу жогоруда айтылган сөздөрдөн кийин жетекчи болуп отурууга моралдык акысы жок деп ойлойм. Сөзүмдүн акырында Манас атабыздын сөзү менен жыйынтыктагым келди. Манас кыргыздын энциклопедиясы, Манас кыргыздын ураны, Алато Манас атабыздан калган жер. Эгер Манас атабыз болбосо, биз болот белек. Кудайдын кудурети менен, Манастын күчү менен Алатоону жердеп турабыз. Жашап жаткан жерибиз Манастан калганын унутпашыбыз керек. Биз ошого Манас атабызга ыраазы болуп жашашыбыз керек. Биз бабаларыбыздын басып өткөн жолун унутпашыбыз керек. Биз унутканга акыбыз да жок. Биз билбей калганга акыбыз да жок. Бирок улуттун атасы болгон Манас атабыз бүгүнкү күнү унутулуп, Манас атабыз унуткандар да бар. Бирок ошол унуткандар Манаска туура эмес мамиле кылгандар ушундай жерде отурганга акысы болбош керек. Болгондо да улуттук идеологияны жүргүзүп турган жерде коомдук биринчи каналдын башкы директору Жайна Көсөн уулу Манаска карата туура эмес сүйлөгөнүн айткым келет. Манас атабыздын айтканы: кулалы таптап куш кылдым, курама жийип журт кылдым, үзүлгөндү уладым, чачылганды жыйнадым, тели куш таптап куш кылдым, тентиген жийип журт кылдым, азып кеткен кыргызды ушул күнгө туш кылдым деп атат. Бул Манас атабыздын сөзү. Ушуну билбесе, анда мен эмне деп айтам? Бул жерге коомдук биринчи каналга отурбаш керек деп атам. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушуга өзүңүз көзүңүздү салыңыз. Урматтуу Жогорку Кеңештин өкүлдөрү кайдыга карабайсыздар деп ойлойм. Рахмат. Ооба, ошол 25 сентябрдагы ким макул көрсөтүүсүндө Манаска мамиле кандай деген теманын тегерегинде эртеси күнү талкуу болгондо башкы директор мени кошо чакырган, ошондо ошол сөздөрдү мага айткан. Жанымда дагы режиссер жана продюсер бар болчу. Мен уккан кулагыма ишенген жокмун. Манасты ким тааныйт, бул теманы талкуулагандын эмне кереги бар эле деди.
мен биринчи түшүнгөн жокмун. Андан кийин канчалык тааныйт деп ойлойсуз деди. Анан мен ойлонуп туруп, уккан кулагыма ишенбей, жалпы кыргызстандыктардын, кыргыз улуттар эмес, жалпы кыргызстандыктарды эсепке алып туруп, эч болбоду дегенде, жок дегенде 95% кыргызстандыктар тааныйт Манасты, билет. Биз муну сөз кылышыбыз керек, көрсөтүү жасашыбыз керек деген таризде түшүндүргөнгө аракет кылдым. Жок, макул болбостон, ушундай ачуулуу бир мындай орой мамилеси менен Галина Дудникова деген 43 жыл иштеген режиссер эжеге сиз билесизби Манас ким экенин деди. Ал эже орус улутундагы айым. Да, я знаю, кто такой Манас. Например, у русских есть 3 богатыря, а у кыргызов есть Манас деп аратканда Иова дегендей мени карады да. А эмне үчүн Манас арасы кыласыңар? Эмнеге аны талкуулайсыңар деген таризде айтор сөздүн жыйынтыгында бизди бул теманы алганыбыз жетекчиге жакпаптыр. Ошондон кийин кысымдар башталды. Ага чейин дагы ишке байланыштуу мындай башка да жагдай бар эле. Мен ушул Манас боюнча ал кишинин пикирин, көз карашын жана өз кулагым менен угуп, өз көзүм менен көрүп, ушу Манаска байланыштуу сөздөрдү уккандан кийин мен жыйынтык чыгардым. Себеби мен Маданият каналында маданиятка байланыштуу башка көрсөтүүлөрдү жана сериал тарткан былтыр. Былтыр тартылган Акшола сериал боюнча КТРК эмнегедир кайдыгер мамиле кылып келген. Мен арыз жазып жумуштан кеттим, себеби жогоруда айтылгандай Манаска болгон мамилени көргөндөн кийин маданияттын башка түрү боюнча ооз ачпай эле койсок болот экен деген чечимге келдим. Себеби былтыр 18-жылы КТРК биз тарттык, Акшола сериалын тарттык, 23 бөлүктөн турган сериалды деп элге көргөзгөнүн бардык көрүүчүлөр билет, эл күбө. Бирок ал сериалга мамлекеттин эсебинен бир да сом бөлүнгөн эмес. Ал башынан эле рекламанын эсебинен деп тартылган. Бирок коомдук биринчи каналдын рекламаны иштетүү саясатын буга чейин мен билбептирмин. Көрсө, коомдук биринчи каналдын рекламалык мүнөттөрүн айрым жеке менчик рекламалык компаниялар дүң баада сатып алат экен дагы. Андан соң алар аны өздөрү каалаган баада сатып, аны иштетишет экен. Ошентип биздин сериалдын эксклюзивдик укугу Квасар деген рекламалык компанияга берилген. Бирок ал компания башында гана бир бөлүгүн төлөп, андан соң калганын төлөбөй калтырып койду. Эксклюзивдик укукту алгандан кийин келишим боюнча 3 бөлүк менен өздөрүнүн милдеттерин аткарып бүтүш керек эле. Алар болсо КТРди каалагандай бийлейт экен. КТР болсо аларга кой албайт экен. Мен ошол нерсени азыркы ген директор Жайнак Үсен уулу 7 ай мурун КТРга жетекчи болуп келгенде дагы баарын түшүндүрүп айтып, сериалдын жагдайын түшүндүргөн. Себеби ошол кезге убакыт мөөнөтү жеткен болчу. Сериалдын каражатын эгер рекламный компаниядан КТРК талап кыла албаса, КТРК өзү каржылаш керек болчу. Эмнегедир Жайнак Үсен уулу буга да кайдыгер карады. Бул маселени чечкен жок. Көрсө, Акшола сериалын Азаттык медиасы Акшола тууралуу атайын макала жазган. Ал жерде $250,000 бөлүнгөн деген жалган маалыматты Азаттык жазган. Мен Азаттыкка байланышкам. Ал материалды Альбина Сулайманова деген кабарчы кыз жазган. Ал кызга алып, силер жөнгөн асмандан алып жаза бересиңер деп кайрылган. Бирок КТРКда мага кысым болгон, сен унчукпайсың, эмне КТРди айтып атасың деген. Мен ошол кезде Азаттыкка эч кандай чара көргөн эмесмин. Мен болгонуна ушул каражаттар төлөнгөндөн кийин Азаттык жооп бериш керек, себеби бул жалган деген нерсе менде бар болчу. Мен эми бүгүнкү айта турган нерсем эң негизгиси Жайнак Үсен уулу ушу 7 ай ичинде дагы ушу Манаска дагы Маданиятка дагы болгон өзүнүн жүзүн көргөздү. Сериалга кайдыгерлик мамиле кылды. Мен тиешелүү жерлерге кайрылганда ого бетер кысым күчөдү. Жана ата иликтөө жүргүзүп, өзү жеке мага бирөөлөр жиберип, Азаттыкта жазылган маалыматтарга ишеништи. Мен ошон үчүн Азаттыкты сотко берем. Алар ушундай жалган калп маалымат жазган үчүн жооп бериш керек. Ошондон кийин
Мен баарын далилдегенден кийин Жайнак Үсөн уулу анан эмне бээрин аны дагы көрөбүз. Ар бир адам өзүнүн абийирине камчы чаап иш кылыш керек деп ойлойм мен. Негизи биз маданият өссүн, маданияттын фанатыбыз. Ошол биздин маданият тармагындагы өндүрүш өксүн. Биздин мыкты таланттуу актерлордун деген аракетибиздин баарын Азаттык мына ушинтип текке кетирди. Ошо бир мекеменин ичинде же кайсы бир мындай топтун ичинде ар кандай пикирлерди жаратканга абдан чоң бир салыштуу. Андан сырткары бул жакта рекламаны иштетүүдө жана сериал тармагын өнүктүрүүдө коомдук биринчи каналда жакшы системага салынбаган аз келгенсип ушул кыргыз сериал өксүн дегенге жан тартпагандарына мен өз көзүм менен көрдүм. Себеби учурда казак жана түрк сериалдары арзыбаган акчага алынып берилип, кайсы бир жеке менчик рекламалык компаниялардын ишмердүүлүгү менен бизнес болууда. Эмне үчүн биз коңшу мамлекеттердин маданиятына сугарылып, ошол жактын гана сериал кинолорун көрүп отура беришибиз керек. Эгер бизде колубузда мүмкүнчүлүк турса, аны башкаларга берип коюп, түздөн түз өзүнүн жетекчилик же кайсы бир адистик милдетин аткарбаган адамдардын айынан башка жапа чегиш керек. Же ишине доо кетип, же аброюна шегет керек. Мен ошон үчүн өзүм жыйынтыкта айткым келип атат. Азаттыкты сотко берип, Жайнак Үсөн уулу мына ушул маданиятка кылган кыянаттыгына жооп беришин талап кылам. Туура. Ушул болуп аткан көрүнүшкө өзүмдүн дагы пикиримди айта кетсем, азыркы айтылып аткан сөздөрдү угуп алып, кандайдыр бир деңгээлде менде мындай бир элес пайда болду да. Кадимки Жоломан менен Дөнөнбайдын окуясы эске түшүп атат да. Өзүн тааныбай, тегин билбей, ата тек эл журттун тамырын тааныбай, мантыкка айланган окуя азыркы биздин замдын көрүнүш болуп калды да. Бул өтө кейиштүү көрүнүш, бирок бул чындык ачуу болот дегендей. Эгерде Манаска, улуу Манаска ушундай мамиле болуп атса, биздин катардагы тургундар, адамдардан же жашмундардан ошондой мамиле болуп атса, биз аны көп убакыт берип эле көрүп эле, чыдап эле, көз чумуп эле, окутпаса, билбесе, үйрөтпөсө, ага жеткирбесе деп ошону менен өзүбүз тынчытып ошону менен көңүл бурбай келсек, ал эми бүгүн болсо ошол элдин аң сезимин калыптай турган, элге үлгү боло турган, негизги маалымат булагынын жетекчилиги ушундай мамиле болуп аткандан кийин биздин жеткен чегибиз ошол экен деп мен азыр тыянак чыгарып атам. Эгерде Манас бул ким эле, Манасты ким тааныйт деп болгон эмес дегенге барып атпайбы? Анда биздин эркиндик аянтыбызда турган айкелдин эмне кереги бар? Анда биз оондо өзүбүздүн желбиретип аткан желегибиздин эмне кереги бар? Себеби ал жерде Манастын кызыл туусу деп ошону негизде бекиткенбиз да. Эгер билбегендер болсо, 92-жылы желекти кабыл алып атканда ошо Самар Мусаев Манастан учууга келип бир эле суроо калышкан. Желектин туунун өңү кандай түсү билбей, ошо Манаста кандай эле дегенде ошо Манаска таянып туруп Ного хандан калган кызыл туу деп ошону кабыл алып, ошондон бүгүнгө чейин желбиретип аткан желегибиз да Манаска байланыштуу. Эгер Манас ким эле деп сурагандар болсо, анда желегиңердин да кереги жок деген маселе болот. Анда биздин мамлекеттин символунун бири деген биздин гербти алып карагыла, ал жактагы Манастын колдоочусу Акшумкардын элеси түшүрүп турат. Анда аны деле алып салалы, анда ал деле кереги жок экен анда бизге деген ой болуп атпайбы? Анан мен айткым келип атат, ушунун баарын эми жанагынтип жетекчиликте ошондой мамиле болуп атканынын себеби бул азыркы замандын себеби. Мен негизи эле мамлекет жетекчилерине кайрылып атам да. Бул бир эле болгон көрүнүш эмес. Баягы ар бир элдин өзүнүн бир ыйыгы бар. Ар бир элдин бир ушундай бир улуу касиеттери бар. Ошого шек келтирүүдө ошол элдин өзүнүн элдүүлүгүнө, өзөгүнө доо кетип, тамырына доо кетсе, анда бул элдин келечеги
болбойт да, туңгуюкка келип берет да. Анан ошо мамлекет жетекчилигинде ушул саясатты аныктап, багытты түздөп, ушул элге камкордук, мамлекетке камкордук менен алектенген ушу төбөлдөр ушуну бир эске алып койсок. Негизи Тэтчердин бир айткан ою, абдан бир терең ою бар экен да, азыр ушул тапта бизге өтө орундуу болот да. Тэтчердин айтканы кандай мамлекет күчтүү болот деген. Же болбосо мамлекеттин күчү эмнеде деген суроого ар кандай пикирлер айтылган окшойт. Географиялык жайгашуу абалы өтө маанилүү мамлекетке күчтөнүүсүнө. Кең байлыктарга байланыштуу дейт. Деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы жокпу деген сыяктуу ушундай себептерге байланыштуу болот экен мамлекеттин күчтөнүүсү дегенде Тэтчер айткан экен, жок, мамлекеттин күчтөнүүсү бир гана факторго байланыштуу, бул адамдык ресурс деп. Ошол адамдык ресурска бардык шарттар түзүлсө, анда адамдык ресурс өнүксө, инсандар чыкса, күчтүү адистер болсо, анда бул мамлекет байып өсөп күчтөнөт. Мамлекетти күчтөй турган адамдык ресурсту өнүктүрө турган мамлекеттин эки гана тармагы бар. Адамдык ресурс. Бул билим берүү тармагы, анан маданият тармагы. Ушул эки тармак адамдын аң сезими, өсүп аткан келечек мууну инсанатка жеткирет. Багыт көрсөтөт, жашоону таанытат, баалуулуктарды таанытат. Дегеле адам кылат да, баягы Айтматов айткандай. Мына ошо маданият менен билим берүү, ушул эки тармак бул өтө маанилүү тармак. Түшүнгөн, билген кишилерден мамлекеттер ушуга өзгөчө көңүл бурат. Мына ушундан аянбай, Отто фон Бисмарк айткан ким мектептерден аянса, келечекте түрмө салганга касыс болот деген. Биз ошол жагдайга кетпедик. Биздин билим берүү деңгээли ушундай төмөндөп, маданиятыбызга болгон мамилебиз ушундай өтө начар болгондуктан, мамлекеттик жетекчиликтерден биздин жүрөгүбүзгө болгон туу чокусу, маданияттын туу чокусу, биздин улуттук касиетибизге, биздин элдик кут деп эсептелген Манас болгон мамилеси жанагыдай болуп коет. Эгер ушул көрүнүштү оңдойбуз десек, бул деген текти алмаштырып коюуда да эмес. Албетте ар ким өзүнүн айтканына иши болгон жол бериш керек, бирок негизинен түп тамырынан бери караганда биз ушул эки тармакты оңдошубуз керек. Бүгүнкү мамлекеттин акыбалы мындай. Ушул Маданият министрлиги менен Билим берүү министрлиги өзү дотациялык тармактарда. Мамлекеттик бюджетте эгерде 1-2 тыйын калса, бардык тармактарга бөлүштүргөндөн кийин, андан кийин ошол 1-2 тыйынды анан маданият менен билим берүүгө жумшайт да. Ал 2 тыйын ошол маданият менен билим берүүгө бөлүнгөн. Ал 2 тармакты өнүктүрүүгө эмес, өзүн ушул күндө бар болуусуна, өзүнүн баягы өлбө жаным өлбө деген камсызына араң гана жетет да. Анан маданият өнүкпөсө, билим берүү өнүкпөсө, анан алардын жыйынтыгында өсүп аткан жашундардын айтканы, кылганы, жасаган мамилеси ошол болот да. Ага эмне таң калабыз? Бир чети таң калып деле кереги жок да. Бирок мен чакырып кетет элем ошо биздин мамлекеттик башкаруучуларга, төбөлдөргө мыйзам чыгарганда болобу. Мыйзамды деле чыгарды мына ошо Манаска карата мыйзамы деп турат. Эми ошол мыйзамды деле окуп карап көрбөйбү? Эгер мыйзамда Манаска карата ошондой жанагындай мамиле кылынбасын, улуу аттарды тебелебесин, жаманат болбосун деген маанайда ошондой тыйым салганда болбой, көрүнүштөр болуп атпайбы, арак чыгып атат, шарап чыгып атат, ошол биздин ыйыктыкты биз өзүбүз тебелеп атканыбызды өзүбүз маани бербей атабыз. Мыйзам чыгып ошонун иштешине дагы дик барбай атабы, мен билбейм ошол мыйзамдын аткаруучулары. Анан ошондон улам ушул маселе болуп атат. Манас болбосо биз өзүбүздүн тарыхыбызды билет белек, билбейт белек. Бүгүнкү күндө кыргыз деген биз Манасты элестетебиз, Манас дегенде биз кыргызды түшүнөбүз. Бул эки түшүнүк ажырагыс түшүнөт да, бүтүндүктө турат. Манасты кыргыз сактаса, кыргызды Манас сактайт дегендей да. Анан ошол улуулукту, ошол касиетти, ошол биздин дөкөн башында айткан биздин энциклопедия, тарых, санжырабыз, салт санабыз бар ошол сыйган касиети, ошол көрөнгөсүн бар ошолто уюп жатса, анан ошону ушул күнгө чейин сактап алып келаткан мына манасчылар өздөрү болуп атпайбы. Анан арабызда тирүү манасчылар жүрүп, ошону баягы окубай, этпей, жаттабай туруп, ошонун баягы улуу касиети менен ошол кыргыздын улуулугун таңызлап айтып атса да, анан дагы ошол кайра өзүнө ушундай суроо бергенимен таң калам да. Ошол жетекчиге.
Ошон үчүн мен ойлойм баягы өзү сыйлаган өзгөнүн сыйына жетет дегендей биз өзүбүздү сыйлаганды биринчи үйрөнөлү. Биз азыр ушу эгемендикти алгандан бери башкалар эмне дейт, тиякты карап, тигини ээчип, буну туурап, бирөөнүн этегин кармап отуруп бөлүп бүтүп, ушу өзүбүздүн ким экенибизди түшүнбөй билбей калып, унутуп калыптырбыз. Ошон үчүн эң ириде өзүбүздү таанылы, өзүбүздүн ким экенибизди билгенде, анан өзүдү сыйлоо дегенде бул жеке адамдын кеп башы эмес, бул өзгө эмне келет, өзүңдүн мекениң, жериң, мамлекетиң, тарыхың, эли журтуң деген нерсенин баарын түшүнүп, ошол өзүбүздү бекемдегенде гана биз анан келечекке өзүбүздүн багытыбызды таап, түптөп, анан ошондо өз алдынча өнүгөт элек деген тилек да. Суроо берип коеюн. Жок, азыр сөзүңүзгө. Суроо. Кыргыз элин жазуучусу Асан Жакшылык калганыбыз келет да. Ак иштери. Келсин. Урматтуу туугандар, өсүн сыйлайт, өскөс жатын сыйлайт деген нуска сөздү биздин ата-бабабыз бизге мурас катары калтырган. Биз ошол өзүбүздү сыйлагандыгыбыздан байыркы болуп келатабыз. Эгемендүүлүк деген мамлекеттик адамзаттын алдында бириккен уюмдагы титулдук деген эткенибизден кийин ошол нерсени башка элдердин алдында шылтың болбой жакшы сактоого аракет кылышыбыз керек. Мына оомдо Манастын 1000 жылдыгы өткөрүлгөнгө бул Манас деген адамзаттын улуу жаныбарына кыргыз эли берген улуу мурас экендигин биз эмес, дүйнө эли кабыл алган деп түшүнүшүбүз керек. Андан башка ЮНЕСКО-га каттады Манас. Көбүз байлык деп. Адамзат байлык деп атады. Жалгыз гана кыргыз элиники эмес. Ушул кыргыз эли көбүз адамзатка кошкон салымы деп аталды. Бактынан да баалды. Адамзаттын адесинин туурасынын Манас. Андан биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн дагы чечими чыкканда ошол мамлекеттүүлүгүбүздүн далили катары Манас эпосу жазылып да. Ошонун документинде. Биз үчүн маанилүү дейбиз. Биз жана өзүнүз сыйлаганга күнөө айтып бул адамзаттын сыйлабыз керек. Ошондуктан Манас эпосунун 1000 жылдыгы жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2000 жылдан ашык жашаганды оон тарабынан адамдар тарабынан эң байыркы элдин бири кыргыз экендигин мойнуна турган биткен улуу документтери тургандан кийин биз ага сыймай жана милдетибиз. Албетте биз жүрүп отсак фашизмдин жолуна түшүп кетишибиз ыктымал. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу көрүнүш туугандар. Бул адамзаттын басына турган дегенибиз. Андан башка биздин мына Мелис абдан туура айтты. Ошол мамлекеттик символдордун мамлекеттик символдордун бири кыргыз тили. Мамлекеттик тил деп турабыз азыр. Ал эми мамлекеттик тил деген Манаска негизделген да. Кыргыздын тилинин Манаска негизделген туугандар. Бул Манастын сөзүндө, ырында бүтүндөй кыргыз тилинин казанасы жатпайбы? Анан эми ушул биздин тилибизге дагы кыянаттык кылабызбы? Анан кыргыз Чыңгыз Төреқұлович Айтматов бул маданияттын маанисин түшүнгөн киши да.
ошол биздин залкарыбыз Манас кыргыз маданиятынын туу чокусу деп турат да. Ошол мамлекеттүүлүктү кантип башкаруунун баары Манаста турат. Мына Бакай атабыз, Кошой атабыз баштаган. Мамлекетибизди сактоонун баары Манаста турат. Кыркчор аталарыбыз өмүрү сайган. Бүт курал жарактарыбыздан баштап, бүт баардыгы Манаста кыргыз элинин энциклопедиясы деп турабыз да. Тилү тарых турабыз. Мына дүйнөлүк тиги чоң эпостор бар. Илиада, Одиссея, Калевада деген, Махабхарат деген. Алардын баары учурунда бир адамдар, таланттуу адамдар жазган. Ошо бойдон калып атат. Адам Манастын дүйнөлүк адамзаттын алдындагы уникалдуулугу, өзгөчөлүгү. Ар бир манасчы менен кошо төрөлүп атат да бул Манас. Манастын касиети. Башка Манас эпостор ошол заманда калып калган. Мындай бир жагынан айтсак, ошол замандын мурасы болуп калса, ал биздин Манас тирүү Манаста. Ар бир манасчы менен кайра төрөлүп аткан Манаста. Энергетикасы заман менен, мезгил менен кетип бараткан бул өзү кайталангыс нерсе да. Мына дөөлөт өмүрүн эмнеге Манаска сайып жүрөт? Анткени ошол көкүрөгүндө кыргыз дүйнөсү, кыргыз тилинин сөзүнүн дүйнөсү, маданиятынын өзөгү баардыгы Манаста тургандыктан мен ушу Манаска башымды байладым деп жүргөн биздин манасчыларга өтө ыраазы болушубуз керек. Бул адамдарды беш колубуздай көтөрүп сыйлашыбыз керек да. Туугандар, урматтуу кыргыз элине кайрылам мен. Телибай тентектерди жолго сала турган заман келди. Телибай тентектер ар убакта болот. Качан гана эл журту тоботпой кеткенде, көпкөндүк төбөбүздүккө чыкканда, Балтирит башка чыккан менен барабар. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз Манас эл коому Манас деп ЮНЕСКОдон кайра каттатууга 18 күндүк манасчыларды өткөрүп, 40 күндүк манасчыларды өткөрүп, Манас атабыздын буту баскан жерлерге экспедициялар жасап, 10 жылдан бери бекер жүргөн жокпуз. Ошол кыргыз элинин адамзатына кылган чоң салымын барктап жүрөбүз. Мен мамлекеттин жетекчилерине кайрылам. Элдин атынан кайрылам. Биз кыргыздын эли Манастын элибиз. Манастын элине эч ким акарат келтирүүгө акысы жок. Биз оондо катталган титулдук нациябыз. Ушул мамлекет адамзаттын алдына жооп беребиз. Ошондуктан биздин кыргыз элин тарыхы маданиятты түптүү эл экендигин көрсөтүш үчүн ошол Манасты сыйлоодон башталат. Мен кайрылам. Кыргыз эли айланайын, кыргыз эли. Биз өзүбүз сыйлаган кайны көмбөсөк болбой калды. Ааламда ушуда Телибай тентектер сырттан иштенде көбөйүп атат. Өзүбүздүн мамлекетте сырттын акчалары келип бийлеп атат. Каалашынча. Жерибизди оюп атат. Суубузду булгап атат айрым көрүнүштөр. Ошого биздин өзүбүздүн тас байматтар жардам берип атат. Манасты тас баймат деген да бир Манасты тааныбай калган образ бар. Манаста бар. Айкөл майнеде болгон чийирденебиз, каныкейнебиздин турум турпаты азыркы кыздарыбызга эмне деген талим тарбия. Эсиң бар да этегиңди жап дейт. Биз этегибизди жабалы дагы каркыттуу касиеттүү эл болот. Бир жагынан эл, экинчи жагынан өкмөт бири-бирине ажырым кылбай, Кыргыздын ушул алтын доорун аталар эмгек кылып ушул күнгө жеткирген мезгилин мындан ары жакшылап алып кетишибиз керек. Бул жерде мен түшүнүп турам. Эч убакта мына дөөлөт менен мен 10 жылдап жүрөм. Эч убакта өзү үчүн күйгөн жигит эмес бул. Дөөлөт кишенем. Анткени Манастын духун алып жүргөн киши бул. Ушундай манасчыларыбыз бар. Алар энеден манасчы болуп туулат. Элге эмгек кылыш үчүн туулат. Ошон үчүн бир
бир асқанча манасчыларыбыз бар экен, алайык калк. Буларды көздүн карагындай сактап алады. Булар илетпейт. Эгер биз кыргыз болгубуз келсе, адамзаттын алдында кыргыз мамлекеттүүлүгүн, жетилик нациянын касиетин бүгүнкү муунда кыргыздар сактап, келечекке жакшы бере алабыз десек, биз иралды жанагы билимдерге айланатындагы мамлекетибизге тамырлайлы, маданиятыбызга тамырлайлы. Менин айтайын дегеним ушул. Ал эми жанагы тазбайматтар Манастын аты менен соода кылганды токтотуш керек. Манаска мыйзам жазган кишимин мен. Манастын мыйзам жазган кишилердин биримин. Ошон үчүн Манастын мыйзамын кайрадан эгер биз мыйзам катары сактай турган болсок, биринчи Манасты дүйнөлүк мурас катары, кыргыз элинин улуу байлыгы катары манасчыларыбызды биздин кыргыздын асыл адамдары катары ардактаганга жетпесек, биз азыр киши деген киши жок, киши менен кишинин иши жок заманга жем болобуз. Bir minut qo'shimcha qilayinmi? Bir minut. Hurmatli So'ronbek Sharipov Jeenbekov, siz Manasni tanib, Manas akademiyasini ochdingizlar, Chingiz Aytmatov akademiyasini ochdingizlar. Bu KTRK sizin bir tarmağınız. Bunu eline de bildirip atar. Sizin siyasatınıza karşı çıkıp atar. Tezden bu caynaklı joğattınız. Emin için siz akademiyanı açtınız Manas'tı. Ha bu eline de atar, bu tanrıvaya atar. Emin için bu KTRK'ni jetekleş gerek. Joğattınız bunu. Başına kadar. Manas menen büyük, Manas büyük. Çok dengede var. Manas çok basit. İş gerek. Aynen. Bir şey Hatice Alpara Кристалл завод. Директор Советский ішінде Кристалл завод бар. Осы жерден шығады. Жаңа бұл КТРК-нын директору айтып ғой, бұл Манас ким таниды депчи. Ошол боюнча сиздерде жетиштүүрүк маалыматтар барбы? Сиздердин бул азыр КТРК чыгып туруп мунун баары ушак айын деп коюшу мүмкүнбү? Сиз ушул началыкка чейин далилдеп тастыктай аласыздар. Именно ушул сөздү Манасты ким таныйт деген сөзүн жетишин. Бұл сөзді жетек катары биз кызматкери катары чакырып, ишин айтты. Ал нерсе бир жерге жазылып, камеранын алдында бул сөздү албетте ал айтпайт. Бирок бул нерсени Манас атанын арбагы Кудай арбак карап турат. Эгер камса, өзү билсин өзүнүн эркин. Айтқан үшін Рыскүлөк Окенова жұмыстан бошадым да атпай, арыз жазып чыктым деп. Иштегенге мүмкүнчүлүк беребей койду. Манасты алып барбагын деп тыйым салып атат. Ошон үчүн мынакей жумуштан чыгып атат. Мен сизге суроо берейин отамда, сиз жеке өзүңүз сүйлөштүңүзбү? Ошол КТРКнын жетекчиси менен кирип, эмне себептен кайсы жүйөлөрдү келтирип алып салгыла деп жатасыздар, же биздин көрсөтүүбүз жакпай калды деп кеңири сүйлөшүүлөр болдубу? Ал киши биринчиден өзүбүз билебиз. Мени чакырганда мен бармакам. Көптөн чакырбай туруп ошол жерге. Жок, сиз өзүңүз жолукканга аракет кылдыңызбы? Өзүм жоруккан эмнеге аракет кылам? Жок, өзүңүз кирип айтсаңыз болобу беле? Эмнеге алып жатасыңар деп? Мен ошол жерден айттым, сиз Манаска каршысызбы дедим. Мен чочуп кеттим. Десем жооп берген жок. Сиз эмнеге каршы болуп атасыз дедим. Ага чейин дагы башка маданияттын башка тармагы жогоруда айткан сериал боюнча, азаттык боюнча, иш боюнча маселе бар болчу. Анан Манас боюнча укканда мен түңүлдүм. Мен ошондон кийин болду. Манас биздин маданиятыбыздын туучусу деп айтканбыз, деп келебиз, кооз сүйлөп келебиз. Бирок иш жүзүнө келгенде мына ушундай тилекке каршы ушундай окуя болду. Анан дагы бир нерсе,
Манас арагын эмнеге айтасыңар деди. Ачуулуу ушундай мамиле кылды. А балким каяктан билесиң, аны баласынын атынан коюп алгандыр аракты дейт. Мен айттым, жок, мүмкүн эмес. Ал баласы эмес дедим. Ал Манас эпосы, Манас Баатырдын атынан коюлуп атат ошол арак. Бакай Акбула деп да чыгып атат. Биз мындай да, бир баласынын аты Манас, бир баласынын аты Бакай, бир минген аттын аты Акбула эмес да туурабы? Ал баласын кимдин атынан коюп атат, анда Манас деп басынын атынан чыгарып турган болсо. Кайра эле Манастын атынан коюп атат. Мына кептин баары ушунда. Демек бул кысымдар жетекчилик алмашкандан кийин орун алды деп айта аласыздарбы ушуну? Ачык эле. Мурунку жетекчинин астында бул Манас көрсөтүүсү кандай эле? Кийин жетекчилик алмашкандан кийин ачык айта аласызбы? Буга чейин Айкөл ааламы деп Манасчыларга арналган, Манасты илимий изчилөөгө арналган 1 сааттык бери бар болчу. Андан сырткары менин архивтерим турат. Манас боюнча, мисалы Саякбайдын 120 жылдыгында Саякбайдын Саммиң сап деп, Сагынбай атабыздын 150 жылдыгында Санжыргалуу Саякбай, Сагынбайдын Саммиң сап, Уюткулуу, Уркаш, Шабай, бүт залкар манасчыларга арналган мен жазган сценарийлер, ошондой эле архивтер баары сакталып турат. Бул чыгып келген. Ошол Айкөл ааламында жаптырган, баарын жаап келип туруп, анан ушу ким макулду ачканбыз. Бардык эфирди жаап берип туруп. Анан кийин кылган мамилеси ушу. Ошондо ким макул көрсөтүүсү толук жабылды да, же ошол көрсөтүүнү алып албады? Жок, биз макул эмес. Биз муну алып барганда баштардык. Макул эмеспиз. Эмне үчүн? Манас ооруну жашырса өлүм машкеле деп откөрсөздөр. Эгер ошол президенттин жүргүзүп аткан саясатына макул болбой, ошо айтылып аткан жетет президентке, айтетке жетпес ал кайда ан жолду тосуп бир жактан эле жаап атса, эртеңки күнү ошол президенттин жүргүзүп аткан саясаты эле кыйынга болчу. Ошондо алдындагылар ушинтип жол тосуп атса. Ошондо сиздер Все, Аманбол. Все, вот у меня сейчас 12 часов следующая пресс-конференция. Все, если хотите вопросы, вот эшикте или вот там в коридоре. Все, рахмат. Баарыңыздарга рахмат келип бергениңиздерге. Жараткан жалгасы Манастабыз болсун.